Жайыл районунун Новониколаевка айылында сарай жана 1 тонна арпа күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда кырсык айылдын Крупская көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен жалпы аянты 24 чарчы метр болгон сарай жана 1 тонна арпа өрттөндү. Учурда кырсыктын себептери такталууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы бирдиктүү депозиттик эсепке дагы 11 миллион сом которду. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Финпол тарабынан экономикалык жана кызматтык кылмыштар жөнүндө кылмыш иштери боюнча мамлекетке келтирилген зыяндан ордуу толтурулган акча каражаттарды сактоо жана каттоо үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке жалпысынан 807 миллион сом которулду. Караколдо 17 жаштагы кыз 4-сентябрь күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон келген эмес. Бул тууралуу анын жакыны ички иштер органдарына билдирип, акыркы жолу Каракол паркында жүргөндүгүн кабарлаганын айткан. Шаардык милициянын кызматкерлери Токойлуу паркты аралап, өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылып жаткан кызды тапкан. Милиция өспүрүм менен маектешкен учурда апасы Россияга кеткенин, үйдөгү туугандары аны түшүнбөй жаткандыгын айтып берген. 17 жаштагы өспүрүм кыз түшүндүрүү иштеринен кийин туугандарына өткөрүлүп берилген. Бишкек шаарында улгайган жүргүнчүнү троллейбустан түшүрүп салган айдоочу кызматынан бошотулду. Бул туурасында муниципалитеттин маалымат кызматы билдирди. Окуяны иликтөөгө алган комиссиянын отурумунда айдоочу башка жүргүнчүлөр даттанышкандыгын, мындан улам ал аялга троллейбустан түшүп кетүүнү өтүнгөндүгүн билдирген. Комиссиялык топ эмгек кодексинин негизинде айдоочуну иштен алып сөгүш жарыялаган. Бишкек шаардык мэриясы болуп өткөн окуя үчүн жүргүнчүдөн кечирим сураган. Окуя күн мурун 11 троллейбуста болгон. Айдоочу менен жүргүнчүнүн ортосундагы пикир келишпестиктер социалдык тармакта кызуу талкууга жем таштаган. Ысык көл облусунда дем алыш күндөрү ыктыярчылар ишембилик өткөрүштү. Бул иш-чаранын сүрөттөрү Twitter социалдык тармагына жүктөлгөн. Ишембилик Бостери айылында өттү. Сүрөттөрдөн көл жээгин толук каптап калган таштандыларды көрүүгө болот. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргендей, бир ыктыярчы 1 саатта бир бөтөлкө чегилген тамекинин калдыктарын чогулткан. Бул бир жолку акция эмес. Ар жума сайын ыктыярчылар өз убактысын экология маселелерине бөлүп келишет. Студенттер жана көңүл кош эмес жарандар көл жээгин желин бөтөлкөлөрдөн тазаласа, адистер көлдүн түбүн таштандылардан тазалайт деп айтылат маалыматта.